Кудай жагасы барган жеринен баак айтсын. Өзүн окуп берген. Анан эмне кайраңыз? Өзү сиз деп эле жүрчүмүн башынан. Анан сен деп айткан өзү эле. Кээде идишчү жок өзү эле. Жардам берейин деп эле жууп коет. Макалдан мен деле сабак алгам. Макалдан сабак алган экен, айтыш боюнча. Айтыш боюнча. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн биз Динара деген сиңдимдин Карагат студиясында коноктобуз. Бүгүн тамак жасабайбыз. Бүгүн биз сиздерге таттууларды даярдайбыз. Ушундай жакшы жаңы түптөлгөн үй бүлөлөр таттуу болсун деп атайын ырымдап Карагат кондитер үйүнө келип отурабыз. Бүгүн биздин даам программасынын кезектеги коногу баарыбызга белгилүү болгон Джонни мырза жана анын жубайы Айжан. Ай, күттүм ай силерди, күттүм ай. Кандайсыңар? Жакшыбыз, кандайсыздар? Ден соолуңар жакшы. Рахмат. Бар ойдогудай. Келин бала жүгүн койсун, жалпы жумура жүрүп. Ооба. Ай, бактылуу болсун, бактылуу болсун. Кудай жагасы. Кудай жагасы барган жеринен баак айтсын дейт. Дагы жүгүн бизден арында 33 жыл. Койчу, кыйнабай. Бетиңе бир өп коюн. Бактылуу болуңар. Ай, Жөни, кандайсыңар анан? Ден соолуңар? Жакшы, рахмат. Мынакей баш кошконуңуздарга канча күн болду? 12 жуманын жүзү болуп калды. 2 жуман. Кандай экен анан үйлөнгөн? Жакшы экен, ошо үйлөнгөндөр мурда эле айтып коюшса болмок, үйлөн депчи. Айтпай жүрө бергендер. Мен ошо үйлөнгөн мурунку досторум айтып атам, мурда эле айтып коюп элең. Мурда эле айтып коюп. Эгоистмби, өзүңөр эле үйлөнүп жүргай бербейин. Бүгүн Айжан болсо Жонинин жакшы көргөн печеньясын жасап берейинчи деп айткан. Анан бул печеньяны жасоодо бизге эмнелер керек? Айжан тааныштырып өтсө. Бул турецкий печенье песочный. Аябай дамдуу. Буга деген бизге 600 грамм un кошоринде. Un, сахар 250 грамм. Таттуураак адам өзүнө ылайыктуу жасаса болот, балким. Көбүрөөк деле кошсо болот, азыраак деле кошсо болот. Үстүнө еще сахарный пудра менен кооздойбуз, ошондо да таттуу болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ориентировать этиш керек. Май жумурткадан бирөө кетет, 60 грамм суу май, разрыхлитель, щепотка, ванилин. Ошо болду кефир. Кефир менен май, белая рекансын колдонобуз, абдан дамдуу. Кефирден могу кружкага бир аз мындай жеткирбей саңатсар. Кефир куйган жерде окугам мен. Майды жок, азыр майды биринчи кылабыз. Жок, да кошсоң да бир аз. Болду. Май жумшак болуш керек, катуу болбош керек. Майды эритпейбиз. Ушундай жумшак болуп турса, унга аралаштырабыз. Жөни, анан кандай үй бүлөлүк жакшы? Айжан менен кайдан таанышып калдыңыз? Экөөңүздөрдүн алгачкы сезимиңиздер туурасында айтып берсеңиз. Башынан баштап айтып кетейин анда. 2018-жылы Мария аттуу бир ыр жазгам. Ошол ырга клип тартабыз деп, анан башкы каарманга ошо кыз издеп калганбыз. Анан ошо Инстаграмдан көп кыздардын сүрөттөрүн карап, анан баягы режиссерлордун талабы боюнча Айжан туура келип калды. Ошол кезде экөөбүз тааныш эмес болчубуз. Ошо кыздарды издеп, анан Айжанга жаздым, Инстаграмына дайректке жазып, ушундай скрип тарталы дедик эле, ушундай сунушун берип, тартып бериңиз. Макулдуңузду бересизби же жок десем, хорошо, ойлонуп көрөйүн деди. Эртеси күнү жазып. Айжан, сага Жонни жазып жатат. Сен эмнеге ойлоносуң? Анан эртеси күнү жаздым. Ойлондуңузбу десем, ойлондум, бирок мен тартылмактым, бирок ата-энем каршы деп койду. Ата-энеси каршы болуп калган. Анан башка кызды таап, башка каарман тартууга туура келди. Анан бирок ошо Инстаграмда ошондо таанышканбыз. Анан баягы тартылбайм деп айткандан кийин мен жазууну токтоткон жокмун, анасында жазып коюп турчумун, учурашып. Неге ошо сага жок деп койгону сенин мындай жүрөгүңдү эметпи? Жок. Кандай? Эмне үчүн кайрадан жаздым? Мисалы үчүн башка болсо жазбайм. Мен Жонни болсом, анын үчүн жазып атсам, бул неге мага мындай отказ берип коюн деп болгон жокпу сезимдер? Ошондой болду окшойт. Кандайдыр бир деңгээлде. Анан бирок негизи ошо жаза элек деле, тааныша элек деле ошо жаккан мага. Айжан анан жарым жылдай сүйлөшүп жүрдүк телефондон эле, мындай эле SMS аркылуу эле. Анан көрүшө элек болчубуз. Жарым жылдан кийин анан көрүштүк да. Жарым жылдан кийин мен жаздым ушундай жолукпайлыбы депчи.
кандай карайсыз деп. Ата энең дагы уруксат бербейби дедиңиз. деп. Анан жолуктук. Ата энеси каршы болгон жок. Эми Айжанга өтөнчү, Айжан жолукканда кандай болду? Жониге ал кезде Жони деле белгилүү инсан болчу да, андай корккон жоксуңбу? Мындай алгачкы мындай даярданып кандай көйнөк кийип бардың? Биринчи жолугушуга. Биринчи жолугушуда эмне кийдим эле эсимде? Сары көйнөк кийгенсиң? Жок, акшым кийгем. Экинчи жолугушубузда тоого чыкканбыз да. Ошондо сары көйнөк кийдим. Биринчи жолугушуусунда шаардан бир жерден алып кеткем, үйүнө жеткизип койгом да. Анан эртеси күнү жолугуп ошо сары. Ошондо уже таанышып, жакшы сүйлөшүп, сары көйнөкчөн болчумун, ооба тоого чыкканбыз. Сон эс алганбыз, ырдаганбыз. Жаныма стрёмкамды да алып алгам. На всякий случай биринчи күнү эле эмне тоого чакырды. Ошо. Корккон жоксуңбу? Эми кандай болгон күнү деле Жони сизден 10 жаш улуу экен, байкеңиз менен тең улуу байке менен кантип жолугушам деп бир мындай коркуу сезимдер жок. Коркуу сезимдер болгон жок, такыр. Наоборот, мен корктум да. Бул жакты эме разрыхлитель кошолук. Мындай эме болуп калыш керек. Манная крупа сыяктуу сарыраак болуп, майды ушундай эритебиз да. Төркөдөн өткөргөндөй болуп калат. Жумуртка жарып берейинби? Азыр бул жакка сухой ингредиенттер кошуп алабыз. Ванилин, разрыхлитель. Бул ванилин. Так, бул ванилин, ооба. Разрыхлительден 2,5 чайный ложка кошсоң, 2,5 чайный ложка кошсоң. Мынданбы? Не горка эмне түз эле. Түз дагы. Мындайбы? Ушундай. Анан сезимдер башталды. Ооба, анан ошо тоого чыгып, сүрөткө түшүп, ушака гитарамды алып алгам. Болчу болот го дейм. Закат учурунда күн кирип баратканда сон болгон. Анан ошентип сүйлөшүп калдык. Ушунча күйөрмандарыңыз бар, анан ушунча кыздын арасынан Айжан сизди эмнеси менен арбап алды? Башка айымдардан байкалбаган нерсе Айжанда бар экенби? Эмнеси менен мындай баардык эле сиздин күйөрмандарыңызга мындай кызык болсо керек да? Жөнөкөйлүгү менен, ата энесинен алган тарбиясы менен, ыймандуу кыз. Анан өзү айтып бергендей колунан көп нерсе келет. Азырынча көп эч нерсе жаза элек үйдө, анткени үйдө баягы тойдон кийин дагы той болуп, коноктор келип, чай кылгандан колу бошой элек. Эми мына ушу бир жумуртка чалып берсең, ушундай сыяктуу печенье, таттуу, торт жакшы жазайм деп мактанып атып. Азыр көрөлү, сиз экөөс чогуу баамдап көрөлү. Бир жумуртка кошобуз. Жумуртканы эмнтип кошосуздар, достор? Мындай өзүнчө мектеп бар дейсизби? Анан суу, май и кефир. Ушу менен бүттү. Ушунун баарын аралаштырып алат экенбиз да? Ооба, ушунун баарын аралаштырабыз. Суу майдан канча грамм да? 60 грамм суу май, ошондой эле кефир деле 60 грамм. Экөө тең-тең. Буну еще ориентир кылыш керек, ар кандай камыр болуп калат, ундан деле зависит кандай ун болот. Мындай кошо берели. Анан көрөбүз. Болду э? Болду. Ушул эми аралаштырып песочный камыр болуш керек. Үлпө тоюңузда кандай анан өттү? Негизи чогуу даярдадыңыздарбы? Көбүнчө ким тараптан мындай фантазиясы курчуп, үлпө тоюбузду ушундай кылайлы, анткени бул үлпө той деген бир жашоодо бир мындай маани берүүчү бир эме да. Дата деп айтсам жаңылышпаймын. Бул жагы мындай кылсак балким бир келишпестик да болот деп ортоңуздарда. Үлпө тойго негизи 1 ай даярдандык, 1 ай. Негизи биз сентябрдын 20-сында кылмакчыбыз да үлпө тойду. Анан карантинге байланыштуу ресторандар жабылып калды. Анан жылдырууга туура келди. Негизи өмүрүмдө ушу кышында үйлөнөм деп ойлогон эмесмин. Дайыма ушу жайында же күзүндө үйлөнөм деп кыялданчумун. Анан жашоодо ар кандай болуп кетип турбайбы. Анан бирок эми жакшылыктын эрте кечи жок дегендей суукка карабай үйлөндүк. Досторубуз, туугандарыбыздын баары келип беришти. 1 ай даярдандык. 1 айда жетишпей калабыз го деп аттык, бирок жетишип калдык. Анан албетте экөөбүз чогуу сүйлөшүп отуруп, бул жерин мындай кылалы, тиги жерин тигиндей кылалы деп кеңешип, анан кеңеш кетскен бармак оорубайт дегендей. Ошентип отуруп, анан көп идеяларды чогуу эле ойлоп таап аттык. Айжан кайсы жактын кызы болосуз? Жок, мен Жалал Абадтанмын, Нокен районунан.
Бул жактан бирок төрөлүп өскөм. Бул жакта төрөлгөм. Төрөлгөндөн баштап эле бул жакта, ал жакка чоң атам, чоң апам, туугандары келип ошол айылга барып турам. Каникулдарда, жаңы жылга кээде. Айжанга канча кам бериңиз жөн? Сыр болбосо. Аны кайнатаман барып сурап алдым. Айжан дайыр болуп калдыбы камераңыз? Ооба, кандай болуш керек? Консистенциясы мондай болуш керек. Песочный, үзүлүп туруш керек. Ооба, пюреге окшош кетет. Мынакей. Жумшак, анан мондай үзүлүп туруш керек. Песочный болуп. Бүгүн мен эми эс алайын, Жөнү экөөңүздөр печенье жасаңыздар. Жөнү жардам бериңиз, кандай? Эми буну деген листке салабыз. Тоголоктоп жардам бересиз. Формасы керек жокпу? Жок, бунун форма эмес, кол менен эле мындай алсаң бир аз. Колун таптаза. Колдорубузду жуганбыз. Канча бир аз болгондо? Куруттай кылыппы? Жок, анча эмес. Чоңураак. Бул деген бирок аябай чоңоюп кетет. Ошондой да, эмеси. Составында. Үйгө конок келгенде дароо ушундай печенье жасалат. Бул аябай бат бышат турган печенье, рецепти да оңой. Бат бышат 15 мүнөттө эле бышып калат. Жөнү сиз Болдубу? Кичинекей болуп калды аябай эле. Мейли, ал жөнүңкү болот да эми. Ооба. Анан монтип эле кое беребиз. Бир аз придавить, басып коебуз, болду. Болду? Ал жака сала берсең өзүңдүкүн. Жөнү социалдык барактарда таанышууга ишенип экенсиз да, жанагындай болот го, ушинтип социалдык барактарда таанышып, анан сүйүшүп калып, мисалы үчүн биринчи сүйүүсүн ошол жактан тапкан. Азыр андай көп го дейм, андай учурлар. Ишенесизби ошого? Ооба, мен досторумдун көбүнчөсү эле ушундай социалдык тармактарда таанышып үйлөнгөндөр бар арасында. 2-3 баланын ата энеси болгондор дагы бар арасында. Алдыгы пландарыңыздар кандай? Чет мамлекетке барып, эс алып келүүнүндай ойлонуп жатасыздарбы? Ооба, биз бал айында негизи Таиландка барсак деп атканбыз, бирок ал жак азырынча жабык болуп атат. Анан бизге ошо путевка билет кылышкан досторубуз. Ал бирок ал февральда да, февралдын 2-синен 14-үнө чейин ошо 2 жумалык 12 күндүк саякатка барып келебиз. Буюрса Египетке. Египетке. Жакшы. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча Айжан журналист экенсиз. Канчанчы курста окуйсуз? Азыр 3-чү. Алдан ары алып кетесизби? Жөнү сиз ушул жубайыңыздын иштөөсүнө кандай карайсыз? Иштетесизби? Мен жок, алып кетеримди азыр ойлонуп атам. Негизи консерваторияга тапшыргым келчү. Ошол жака өтүп кетсемби деп ойлоп атам. Ошондо эме дуэт болуп каласыздарбы экөөңүздөр? Жок, бирок мен ырдаганына каршы эмесмин, бирок ошо музыкалык окуу жагы окуусуна каршы. Атайын. Ойлойм, бир үйдө бир эле жетет го деп ойлойм да. Андан көрө башка эле кесипти аркалап, ырдачу адам окубай эле ырдай берсе болот. Эгер чыныгы музыкант болом десең, анда эрте башташ керек эле, саат деп эт. 7-ге чыгып калган кезде башташат го негизи. Музыкалык окуу жагы. Инструменттерде, аспаптарда ойнош үчүн, колду көндүрүш үчүн ошо кичинекей кезинен баштап окушат да. Азыр эми 20-га чыгып алып, анан консерваторияга тапшырам деген. Эми жаш экен, эми ары бери көз ачып жумгуча 25 келип консерваторияны тукат экен. Көрөбүз. Азырынча ойлоп. Убакыт көрсөтөт, ооба. Экөөңүздөр дуэт жаздыруу планыңыздарда барбы? Мен баягы музыкант катары баа бергенде Айжан жакшы ырдайт, слуху жакшы, вокал дагы жакшы. Вокалдан мен деле сабак алгам. Вокалдан сабак алган экен, айтыш боюнча. Айтыш боюнча. Мен вокалдан сабак алган эмесмин. Сиз алган эмес. Айжан ырдап бербейсизби бизге? Ушунча печенье жасап. Мен гитара чалып берем, Гитара ырдайлы кандай. Жакшы. Азаматсыздар. Би менен дагы бир эме маршрут жүргөнүздү көрүп калып бийлеген жакшы. Ооба, кайсы жактан көрдүңүз? Ооба, бийлечүмүн. Мурун Торади деген эмес бар болчу, танцевальная группа. Бирок азыр тилекке каршы билебей калдым. Чыгып кеткем. Кайын журтка кандай келин болуп атат Жөнү? Азыркы учурда эртелеп туруп атасызбы Жөн? Чүйдүктөр. Ооба, эрте турганга аракет кылып атам. Эрте туруп чай бергенге. Бирок биз ар кандай мероприятияларга чыгып кеч келип калабыз кээде. Ошондо кээде будильникти укпай калам. Чынын айтканда, бирок аракет кылып атам да. Апам болду. Толду го. Сен кимге болуп кеттиң? 4 келини болду, 4-үнчү келини болду апамдын. Өзүңүз баса канча бир туугансыз? Мен 6 бир тууганмын. Болду. 6 бир тууганмын. 5-инчисимин.
5 эркекти? Жок, 4 эркек, 2 кыз. Эң улуубуз кыз, анан эң кичүүбүз кыз. Анан ортосунда 4 эркекпиз. Чоң болуп кетиптир сеники. Болду. Ал лишь калды. Анан апам баягы эң кичүү келин деп эркелетип, Кызындай. ооба, кызындай көрүп. Айжан, буну канча убакытка коебуз? Буну 15-20 мүнөткө 180 градуска коебуз. Бышып калат 15 мүнөттө. Азыр могу туура эмес болуп калдым, ушуну жакшы бышасыз. Мен бар салып келейин, Демек, печеньябызды коюп койдук. Дагы бир нерсе жасап берем деп даярдап кетсиз. Эми передачаңызга келгенге жараша бир печенье эле жасабай, дагы бир французский булочка жасап берейин, синабон аты. Ал дагы өтө оңой, рецепт бат эле бышат. Келиңиз анда баштайлык. 600 грамм un, 200 грамм сүт, 80 грамм сливочный масло кетет, 2 чай кашык дрожж, 60 грамм сахар жана 2 жумуртка. Биринчиден сүткө дрожж кошуп алабыз. 5 мүнөткө калтырып коебуз. Ичине көтөрүлсүн. Көтөрүлсүн, жумшарсын. Ага чейин деген мен баштай беребиз. Унга 2 жумуртка чалып беребиз. Унга эмне, биринчи масланы саласың. Үйдө тамакты жөнү жасайт окшойт ай. Байтем повар. Ай, кандай экен анан кийин үйдө тамак жасаш, үйүңүздөрдө повар бар болсо. Байкебиз бирок өзүнчө жашайт, өзүнүн жүйөлөсү менен. Анан көп мен деле рецепттерди үйрөнгөм негизи, бирок мындай 2 жумуртка болчакка салып койсоң. Практикада колдоно элекмин да аларды. Эми 2 жумуртканы чагып койсоңуз бияка жөнү. Давай. Кана жана мындай да салып. Айжан, салттары кандай экен? Эми сиз түштүктүн кызысыз. Жөнү болсо нарындын жигити. Сиздер тараптар менен кандай болуп атат мындай? Окшош экен? Эми баары бир айырмасы болот экен, бир аз. Эмнеден байкадыңыз? Бирок эми салттарды мен көп деле түшүнө бербейм, бирок айырмаланып турат экен, көрүнүп турат. Өзү деле айтып калат, бир аз башкача экен силерде деп. Мисалы, эмнесинен байкадыңыз? Эмнеси? Мисалы, кепкир деген, кепкир дейт экен. Бул салт эмес, бул жөн эле сөз. Салттарынан эң чоң салттардын бири жөнү билесизби? Бул сиз деше түштүк жакта. Сизге сиз деп кайрылып жатат. Жок, антпейт атат го. Сиз деп кайрылчумун. Жок, кайрылчумун. Жок, башында ошо кандай дейин, сиз дейинби же сен дейинби дегенде мен сен эле дей бер деп койгом. Өзүм уруксат берген. Анан эмне кайраңыз? Өзү сиз деп эле жүрчүмүн башынан. Анан сен деп айткан өзү эле. Жок, өзүң сурадың да. Мен сурасам сен деп айткан. Сен деп азыр эми кайра сиз дечи деп атат. Сонун болот экен сиз деген. Сиз деген жакшы болот экен да. Бул жака сүттү кошо берели. Сиз дейсизби? Эми мен бирок көнүп калдым уже. 1,5 жылдан бери сен дей берип. Ичине калып калган дрожж. Көп. 2 жылдан ашык сүйлөшсүздөр. 2 жылга жакын. 2 жылга чукул. 2 жылга чукул сүйлөштүңүздөрбү? Кыз жигит болду. Ооба. Ата-энеңиз каршы болгон жокпу Айжан? Жок, такыр каршы болгон жок. Жок, Сен азыр жашсың, окуунду бүтүп ал, Айжан. Жок, ата-энем эч каршы болгон жок. Анткени кайнагам өзү дагы жакшы ырдайт. Асфальттарда ойнобойт, Эми чисто для себя любительский деп коет го. Комуз чертейт. Сиз дагы чыгармачылык үй бүлөдөнсүзбү? Сиз өзүңүз кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен үй бүлөм чыгармачылык эмес, бирок ырдашат мамам, апам, атам экөө тең ырдашат. Сиңдим ырдайт. Музыкальный школго барышат. Ошо мен дагы барчумун. Мен дагы ошо вокалды 3 жыл окудум. 1 жыл опера, 2 жыл эстрадный вокал. Канал оперный ырдап көрсөң? Ошо өзүбүз үчүн эле хобби катары эле ырдашат. Атаңыз каякта иштейт өзү? Атам энергетик өзү. Апам бухгалтер. Мурун иштеп жүрчү, азыр уже үйдө эле домохозяйка. Ошо. Канча бир туугансыз? Мен 5 бир тууганмын, эң улуусумун. Эң улуусу, ооба. Камыр даяр болду, Ооба, камыр даяр болду. Эми 40 мүнөткө тыныктырып коебуз. Үстүн жаап.
Саламатсыздарбы? Байгазандын бай продукциясына келиңиздер. Биякта сиз каалагандын баары бар. Мантусу бар экен, чүчпарасы бар экен, пельмени бар экен, котлети бар экен, бүт бар экен. Play Market'ten буйрутмасын гана басасыздар. Заматта келет. Каалаган тамагыңыздар жесеңиздер болот. Өзүңүз да жакшы болосуз, курсаңыз да ток болот. Баары жакшы болот. Барыңыздарды Байгазандын бай продукциясына чакырабыз. Көрсөтүүбүз алдан ары улантабыз. 40 мүнөт убакыт өттү. Камырыбыз дагы соңур болуп калды. Даяр болуп калыптыр, көтөрүлүп да калыптыр. Бүгүн биз Карагат кондитер үйүндөбүз. Ушундай сонун таттууларды буйрутма менен жаңы жылда сиздер Карагат кондитер үйүнө буйрутма берип алдырсаңыздар болот. Азыр буну жаябыз Байжан, Азыр буну жаябыз. Жок, азыр өзүм эле жаям. Жана жайып бербейм. Каттуу басып эле жаятты окшойбуз, Каттуу, ооба. Өтө жука жайбайбыз. Күлбөчү. Жөн сизди таңдырып керек камыр жайып. Жакшы экен. Үйдө көбүнчө эмне тамак жасап жеп атасыздар? Нарыны жейт болгондон кийин күнүгө эле 5 бармак жайсаңыз керек, Ооба, күнүндө 5 бармак жеп атабыз азыр. Коноктор келгенине байланыштуу күнүгө эт салынат, анан койдун эти, жылкын эти көбүрөөк ошолордон тамак жасап атабыз. Айтып атам, хочется что-нибудь необычное депчи. Азырынча аш демдеп бере элек окшойсуз, Айжан? Азырынча колго камыр жайып тамак кылып атам. Пока что аш кыла элекмин. Негизи мен апам ошо колго жайылган камыр жакшы көрөт өзү. Гүлчатай, жаркоо тамактарды жакшы көрөт анан. Ошо камыр жайганда үйүндө. Камыр жука жайылыш керекпи, Айжан же? Камыр өтө жука эмес, өтө калың эмес, 1,5 сантиметрдай. На взгляд да. Мына жайып алдык. Эми үстүнө майдан сүйкөйбүз. Сен пока эме кыла берсең. Бул Сахарга мындан 2 кашык кошом, корица? Корицадан 2 чай кашык сахарга. Сахар 60 грамм. Мындай эле. Ооба, ошондой эле 2. Бирок корицаны көп жакшы көргөндөр бар, алар көбүрөөк кошсо болот. Өзүнүн табитине жараша. Азыр буну келинчеңизге жардам бергениңиз быйым калды. Жардам берип атабы Айжан сизге? Ооба, жардам берет. Кээде идиш жууп жок, өзү эле жардам берейин деп эле жууп коет. Жакшы экен анда. Плюс токпом келеби. Ой, эми Айжандын үйүңүздөргө жагын келип, кайсыл жерде эмне турганын деле билбесе керек, Азыр уже билип калды. Мына кесип алдык, эми тизебиз. Тизип бир аз басып коебуз. Ысык мешке салып коесуңуздар, Ооба. Канча градус? Бул да бат эле көтөрүлөт, 180 градуска эле бышырам. Батабы? Батпайт, арыраак койт окшойсуз. Мындай эле. Бул анын үстүнө дагы эме деп да, көтөрүлгөндө. Бул аябай чоңойот, ооба. Мына ушинтип биз даярдаганда печенье токочторубуз бышып калды. Муну эми аккуратно тарелкаларга салабыз да анан конокторго тартабыз. Бул печеньеларды учанын ордуна да тартса болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун, урматтуу достор. Мына оңой эле өзүңүздөр деле үйдөн жасасаңыздар болот экен. Мен да үйрөнүп алдым. Жубайыма рахмат. Анан биз урматтуу көрүүчүлөр, ушундай сонун тамак жасагандан кийин сиздерге жагымдуу бир сунуш даярдап жатабыз. Сиздер үчүн Жубайым көздан Джак Халип деген ырчы жигит бар казакстандык, ошонун репертуарынан Лейла деген ырды тапып эле. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку
улыбку свою от меня прошу, не скрой. Моя родная Лейлало, неземная Лейлало. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейлало, неземная Лейлало. О, Лейла, 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 Лейла. О, ла, ла, Лейла, ло. Лейла, 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 ло. О, Лейла, 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 Лейла. О, ла, ла, Лейла, ло. Лейла, 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 ло. Кыскача. Сонун чыгарма баарыбыздын маанайыбызды көтөрдү, бирок эми жук болсун. Жакын арада эле ошо үлпет тоюбузда келинчегиме арнап ырдадым эле. Ошол ырды сиздерге да бет ачар кылып ырдап берейин. Бул ыр жарыкка чыга элек. Ошо сиздер биринчи жолу бассыздар дейин. Кеткендерибиз. Meni sağa ayçı sözüm var. Sağan alıp жазылған ырlarımda бар. Senin özündü aytıp büt albay canım. Özüngö bularım arnadım. Ay canım, canım ay. Erkelegin menin tatlı balım ay. Asılım jarık bergen ayday. Yaşamdın görgün açtın ay. Bala gezen menin kıyalım. Baktıma sendey candı, tapsam dep sorandım. Samayından sılap, bugün senin turamın. Emi sen menin jubayım. Ay canım, canım ay. Daim özündü men soqtanıp qarayım. Asılım jarık bergen ayday. Yaşamdın görgün açtın ay. Yaşamdın görgün açtın ay. Baktımda emi taptım ay. Maşallah. Söz olan özüңүздүкү. Ава. Көптөн күткөн бизден синабонустар. Эми үстүнө крем сүйкөйбүз. Бул эмне крем? Бул жакта творожный сыр, сүт, сахарный пудра. Үчөөнү аралаштырабыз. Аны ысык кезинде сүйкөп салыш керек. Эрип муздап калса эрибей калат. Мен мурун жасап бергенмин мындай. Помнишь? Айжан ушундай бизнес ачып берип коюшуңуз керек экен, э? Кулинария. Мен буюрса фуд блогер болом. Аябай кооз көрүнөт. Жөн келиңиз экөөз эми Айжандын өз колу менен жасаган токочторунан даамдап көрөлү. Анан Айжан айтып коет го, келиндин алгачкы жолу босогон аттаганы эстен кетпейт депчи. Анын сыңарындай алгачкы жолу ушу босогон аттаганда кандай сезимдерде болдуңуз? Ал кантип айтсам,
Жаңы үйгө келгенде бир аз башкача болдум. Ойгонгондо эле башка үйдө ойгонуп, ата энемди сагынып, ошондой болду. Биринчи күндөр азыр көнүп кеттим. Ойгонсом эле жанымда бир непонятный бирөө. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй эле мына биз токочубузду жасап бүттүк. Бул токочторго керектелүүчү азык-түлүктөрдү биз Белая река компаниясынан алдык. Белая река компаниясы сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жакта таза, халал, ГМОсуз жакшы азыктар, творог, йогурт, кефир жана башка сүт азыктары бар экен. Сиздерге чоң ыраазычылык. Мына ушундай белекти бизге беришти. Чоң рахмат, сиздер да алыңыздар, колдонуңуздар. Чоң рахмат. Келгениңиздерге чоң рахмат. Келаткан жыл сиздерге жакшы жылдардан болсун. Жалпыбыз үчүн быйыл сиз үчүн жакшы жылдардан болду. Мынакей бир башыңыз эки баш болду. Түбөлүк бактылуу болуңуздар. Сизде келиндик кызматыңыз, келиндик дооруңуз аябай кызыктуу өтсө. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коштошпойбуз. Биздин Максат Анарбектин YouTube каналына катталууну унутпаңыздар. Жаңы чыгарылыштар бар, сиздер Кыргызстан телеканалынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Эзира Бердигулова. Көрүшпөйбүз. Жакшы комментарий калтырыңыздар, лайк басууну унутпаңыз.